Украинада согуш уланып, батыш өлкөлөрү Москвага каршы санкцияларды жарыялаганына карабай, Индия менен Орусиянын алакасы солгундаган жок. Учурда деледеги лидерлер Орусия менен экономикалык байланыштарын бекемдөөгө умтулуп жаткандай. Бүгүн индиялык делегация Орусияга 2 күндүк сапары менен барат. Алар бир катар товарлар, анын ичинде чай, кант, кофе, эт жана сүт азыктарын экспорттоо боюнча макулдашууга кол коюшат деп күтүлүүдө. Санкциялардан улам Орусияда негизги индустриялары иштетүү кыйын болууда. BBC деледеги кабарчысы Арнудай Мухараджи делегация бул сапар учурунда эмнеге жетишүүнү көздөп жатканын айтып берет. 50 кишиден турган делегация алдыдагы 2 күндүн ичинде Санкт-Петербург жана Москва шаарларына барат. Бул маанилүү. Себеби өткөн жумада Орусиянын соода жана өнөр жай министри келип, бул жердеги жагдайды өзү көрүп кеткен. Ал Индия менен келечекте эркин соода келишимин түзүү мүмкүнчүлүгүн изилдеп жаткан. Демек, эки тараптуу сооданы өркүндөтүү планда турат. Бул делегация сүт азыктарын, эт азыктарын, кофе, чай жана башка ар кандай продукцияны сатууну көздөөдө. Индиянын Россиядан алган импорту жөнүндө сөз кылганда, өткөн жылы бул абдан өстү. Өткөн жылы импорт 46 миллиард доллардан ашты. Буга Индиянын Орусиядан чийки мунайды көп сатып алганы себеп болууда. Индиянын чийки мунайга болгон муктаждыгынын 3/1 бөлүгүн азыр Орусия камсыздайт. Демек, мунун баары Индия менен Россиянын ортосундагы соода кызматташтыгынын жакшыргандыгынын көрсөткүчү. Жана бул визит дагы бир жолу ошол өзгөчө аспектти баса белгилейт.